Assalamu alaikum интернет сүйүүчүлөр, урматтуу YouTube көрөрмандары. Айрыкча супер тамашалар YouTube каналына катталган жалпы подписчиктер амансыздарбы? Мен Facebook'tu тинткилеп атып, бир постко көзүм түшүп калды. Дал ушул пост менен сиздерге бөлүшө кетейин деп чечип отурам. Бул жерде Эмил Кадыров деген мырза Тынар Курбаналиевке атайын билдирүү жасаган. Кыргыз элинин улуттук баш кийими болгон калпакты талпактай кылып кийип алып, сахнага маскара поз болуп шылдыңдаганы үчүн кыргыз элинен кечирим сурасын деп Тынар Курбаналиевке кайрылуу жолдогон. Өзүңүздөр билгендей эле Тынар Курбаналиев айылдык аксакалдарды жана ошондой эле башка нерселерге бул кыргыздын калпагын башынан түшүрбөй өзүнүн сатираларында кийип келет. Ал эми сиздерге ал нерсени сиздерге кандай пикир жаратаарын сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздер болсо комментарийге калтырсаңыздар болот. Мен бул жерде азын улак болсо дагы сиздерге комментарийлер менен бөлүшө кетейин. Калпак кийсе дагы койбосоңор, топи кийсе сарт десеңер, Тынар артист не кылсын, өзү биз чукушка зорбуз деген Кабылбек деген мырза калтырган. Алайбек деген мырза айылда баары ушундай кийишет, ошондо баардык айылдыктар кечирим сурайбы деп калтырышкан. Дамир Ниязов деген мырза туура жазыптыр автор, ким болсо дагы кыргыздын ким экендигин көрсөтсүн. Тынар мырза саясаттан башка эч нерсени айта албай калган куудул деп өзүнүн пикирин калтырган. Биз ар бир пикирди сыйлайбыз. Айылда кие берсин, Тынар маданияттын адамы го деген сөздөрдү да калтырган. Калпак эскирет, артисттер ошондой кылып кийбесе күлкүлүү болбой калбайбы деген Манап деген агабыз калтырган. Айылдык аксакалдын образын чагылдырып жатпайбы? Тынар элде болуп жаткан нерсени сатира менен элге жеткирет. Кечирим сурагыда эч нерсе жок. Жогорку кеңештеги митек курттар да кечирим сурабайбы иштей албагандыгы үчүн? Келечегибизде Кытайларга берген адамдар да кечирим сурабайбы? $500,000 пара алгандарчы деген пикирин калтыргандар бар. Бул бир карапайым кыргыздын образы. Айыл жерде эскирген калпакты талаага мал бакканга же башка айыл иштерине кийишет. Анда не бар? Анда не баары кечирим сурасынбы деген. Бул жакта Иса Темиров деген мырза калтырган. Калпакты баняга кийгендерди эмне кыласыңар анда? Тынар талант дейт. Бекерчи неме окшойсуң автор деген калтырган. Аны күгөчкөгө кийип чыккан жок го. Артист кимдир бирөөнүн образын жаратып сахнага кийип чыккандыр дейт. Айылдыктардын жамгырда, суукта, ысыкта кийилген калпакты ушинтип калат. Ошондо не кылыш керек? Өзүң калпак кийип, элдин астына чыгып, эки сүйлөм сөз сүйлөп көңүлүң көтөрө аласыңбы? Жазган сөзүңдөн билинип деңгээлиң өтө эле төмөн, караңгы адамдыгың, бирөөнү чукуп не табасың? Эркекте эле болчу, эла деген кыжырымды келтиресиң да деп бизге Фарида деген эжекебиз калтырган. Тынар калдыбы кечирим сурабаган деген Атиргүл деген эжекебиз калтырган. Ал эми бул жакта айылда ушундай кийген мода. Күнгө күйүп жүрө берсең шаарда деле ушундай болуп калат дейт. Тынарга асылгандыгың үчүн сага жаман сөз жазгандардан Тынарга асылгандыгың үчүн сага жаман сөз жазгандардан сен кечирим сураганга акыбалың жетеби дейт. Агабыздын чындыгында колдоочулары жана ошондой эле талантын баалаган адамдары көп экендигин дал ушул жерден дагы байкап турабыз. Жаман үйрөндүңөр, ошого жеткиргенди издесеңер биринчи дейт. Ошого жеткиргенди издесеңер биринчи дейт. Автор жечи дейт. Асылганың Тынар болдубу? Кечирим сураачулар башка жакта. Кышта тоңдуруп, элди теңтитип, уурдап жаткандардан кечирим суратпайсыңбы? Кыйын болсоң дейт. Фуфайканы карап калпакты түшүнсө болот дейт. Купайканы, менимче. Майка жок, шахмар калпакты ким жууйт дейт.
Эч адамды жөн койбойт экенсиңер. Ал өзүнүн профессиясы да. Эмне үчүн кечирим сурайт? Эскилиги жеткен калгандары ушундай болот да. Дайыма жаңы ойдон турабы? Сен кийбей сактап коесуңбу? Ошон үчүн жаңы. Дайыма калпак кийилген эскилиги жетет дейт. Абдан маанилүү сөздөрдү жазган. Анда калпакты чындап эле ушундай абалда кийгендерди эмне кылыш керек дейт. Жазган адам өзү кийип көргөн бекен калпакты? Маймыл. Иттерге деле кийгизип атат го. Ага караганда тынар адам го деген. Пикирин калтырган. Өзүңүздөр билгендей, бир итке калпакты кийгизип алып, бул соц тармактарда абдан талкууга алынган. Бул жерде жумурткадан кыр издегендер деп коелу. Автор кыйын болсоң Карамушкинаны кечирим сурат. Калпакты мен баняда көчүгүмө коюп олтурам деген үчүн. Бул образ айылдагы малчынын элесин берет. Башка нерседен намыс кыла берсен. Бул Ашанын приказыбы? Бул маскара позакма экен. Мына автор. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жерде өзүңүздөр байкагандай бир аз орой жазылган сөздөрдү окубай атабыз. Ит кийсе кийсин, тынар кийбесин дейсиңби дейт. Тооба, эмне болуп баратабыз а? Эптеп эле ызы-чуу чыгарып туруш керек экен да. Бизге тынар куудул өз ишин аткарып ошол жегичтерге жетсин деп ролдорду ойноп жүрөт. Жегич акмактар сыртта көрүп турган эл бар деп. Жасаган иштери тынар аткаргандай эле болуп атат го. Эмнесине чычалап атасыңар? Айылда эски калпакты мал кайтаргандарда ушинтип эле кийип калышат эркектер. Ондо турган эмнеси бар экен? Да автор, ойлонуп жазсаң болмок экен. Жакшы сөз уктуңбу? Деп бул жакта кайрылган. Айылдын образы кечке талай эмгектенген кишинин бала чака окутам деп 5 жылда бир калпак кийип ашын албаган адамдын образы. Калпак какаябы, талтаябы, баары бир калпак. Азамат жигит. Сатиралары өтө курч. Тынар алга деп калтырган Тамара Урайымова деген эжекебиз. Автор акыл эсиң жайындабы? Кыргыздын баары кыры чыккан калпакта жүрбөйт. Сен борбордон окшойсуң дейт. Автор өзү кыргыз эмес болсо, кыргызды бири-бирине кайраганды жакшы көрөт мындай адамдар. Бар жоголчу бирдеке болсо эле ушактап чыгат дейт. Калпак эскирип калса башына кийип турган туура да жерге тебелебей. Ушундай калпактарды эскиртип калса ыргытып керекпи? Колунда жоктор. Туура эле кийип жүргөнү дейт. Автор Нутыдаеш дейт. Мен бул куудулду жана анын чыгармачылыгын жакшы тааный бербеймин. Бирок автор менин эмне болуп калыптыр? Айылда тоодо баарыбыз эле ушундай калпак кийебиз дейт. Каныбек Парманов мырза Супер тамашалар YouTube каналына келе турган болсоңуз, Тынар агабыздын толкон токой сатираларына күбө болосуз. Башка эч нерсе калбадыбы Тынардан башка? Тынарды жөн эле койгулачы дейт. Оппа, эми Тынарга очурет келиптир. Эми Тынар калды эле асылбаган. Өткөндө итке кийгизгенде кайда элеңер? Ошончолук күйөт экенсиңер, ошондо суракка чакырбайт белеңер. Эмнеге итке кийгиздиң деп Тынар аке го башына кийип турат. Айланайын кыргыз элим, качан оңолобуз? Качанга чейин бири-бирибизди чукуйбуз я? Уят кыргыз элим, уят. Өзүң калпакты биринчи сыйлап кийип, андан сындасаң болмок экен. Туура айтасың, асмандан түшкөнбүзбү? Ушундай нерселерди чыгарып бир адам экинчи адамды чагыштырып, бир эл менен эки элди чагыштырып аткан админдерге дагы баракелде. Аларга да ыйман береке берер Кудайым дейт. Админ, сен өзү эмнени дөңдүрөп аткарып койдуң? Сен да бир өзү жакшы иш жасадыңбы? Акырын жүрө бер да бирөөгө асыла бербей дейт.
Коюңуздарчы, кыскасы Толгон Токой Тынар Курбаналиев агабызды колдогон комментарийлер бул жака жазылган. Бул жакта кызыктууларын гана окуп берейин силерге. Чагымчы бузукуларга башка иш калган жокпу? Кечирим сураган эмес, ушул сүрөттү чыгарган бузукуну таап жазасын бериш керек. Бул автор Тынарга өчүү бардай сезилип турат. Болбосо элди күлдүрүш үчүн Куйручук, Шаршен сыяктуу улуу кишилер деле калпактарын топуга окшоштуруп бүктөп, сүктөп эле кийишкен. Ал эми Тынардын бул кейпи өзүнүн кийимине карабаган бир айбандын образы окшойт. Ушундайлар көрүп намысын дегене кайра тарбияга чакырып жатпайбы автор дейт. Кебетең элге жакпайт экен дейт. Ошол калпакты кийгенине сүйүнсөңөр болот автор дейт. Сүйүнсөңөр болот дейт. Тынардын тезегине айланып кетсен автор дейт. Кыргыз тилди жакшы түшүнбөгөн неме кодулду барктай албайт. Тынардан канча адам колдоонун комментарийден эле билсе болот дейт. Бул жакта сөгүнүп жазган. Бул жакта Абдысалам деген мырза жаабай күлкүлүү комментарий калтырган. Автор тамашада жүргөн адамды тамашаладым деп кутул эме дейт. Элдер баняда кирип жүрөт. Аны менен ишиңер болбосун, ал менен ишиңер болбосун. Ишиңер жок. Өзүнчө эле мультфильм боло бербегилечи пост ээси дейт. Карагылачы, кандай жаман сөздөр, биринин көңүлүңдү бириң оорутуп аткансып, бириңди бириң сөгүп аткансың. Ушул нерселердин кимге кереги бар? Андан көрө тирүүбүздө сыйлашалы, көңүлүбүздү оорутпайлы, улууларды сыйлалы. Барар жерибиз баарыбызга бирдей урматтуу мусулман бир туугандарым. Силерден суранарым, ушул админда акыл болсо ушул нерсени жок кылып коет деген үмүттөмүн. Ким болсо да керектүү жерин этият кылсын. Ал деген артист. Бир жакшы балабыз бар. Башка кыла турган ишиң жокпу дейт. Кечирим сурасын дегенди прикол кылып алдыңарбы дейт. Өлдүңөргө кыргыз элим. Кечирим менен Кыргызстандын өнүгүп кетсе кана эле. Бир боло турган ишиңди кылчы. Фейсбукта отуруп алып жолбош болбой, чындыкты тамаша жолунда айтып элге көргөзүп жатат. Айылга барсаң мындай кийгендердин көбүн көрөсүң тууган. Бөйрөктөн шыйрак чыгарганыңарды койбойсуңар. Коюңуздарчы урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу интернет сүйүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай эле Тынар Курбаналиев агабыздын дал ушул жерде ушул сүрөтүнө абдан көп комментарийлер келтирилген. Өзүңүздөр дагы болгон пикириңиздерди калтырыңыздар. Өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырыңыздар. Тынар Курбаналиев агабыздын бул образында абдан көп адамдарга күлкү берип, ден соолук берип коюңузчу, алардын маанайын көтөрүп жатат. Ошондуктан урматтуу интернет сүйүүчүлөр, биз Тынар агабыз менен биз буйруса Тынар агабызга ден соолук, ийгилик жумуштарына ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы эң мыкты дейилген сатираларды, жакшы дейилген тамашаларды күтүп кала бермекчибиз. Урматтуу интернет сүйүүчүлөр, комментарийге өзүңүздүн пикириңиздерди калтырыңыздар. Жана ошондой эле биздин каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Аман туруңуздар.